Жетигендер кимдер? Генеалогиялык уламыштарда жетиген сырттан келип, Кыргыздын сол канатына кирген уруу катары эсептелет. Алардын түпкү атасы Молдо Ибрагим туугандары менен кушчуларга кошулуп, бир туугандарынын бир бөлүгү казактарга аралашып кеткен. Эшенкарек же Чакыр болсо Чекир Саяк бутагынын негиздөөчүсү болуп саналат. Жетиген уруусунун келип чыгышы боюнча атайын изилдөөлөр жок. Бирок Чекир Саяктар менен туугандык байланышы болушу мүмкүн деген божомолдор бар. 19-кылымда кушчу уруусу менен болгон жаңжалдан улам жетиген элинин бир бөлүгү көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Уруу эки урукка Кыргый жана Кыбал болуп бөлүнүп, ага Дербиш да кирет. Кыбал жетиген уруусунун тукумдары негизинен Талас өрөөнүнүн жогорку бөлүгүндө жана Чүй өрөөнүнүн ага чектеш төмөнкү аймактарында жашашат. Кыргый жана Дербиш урууларынын өкүлдөрүнүн көпчүлүгү Сарыбагыш жана Солтоо урууларынын курамына кирет жана Нарында, Кочкордо жана Чүй облусунун Кемин, Чүй жана Сокулук райондорунда жашашат.